кубаныч, илгери үмүт менен тосуп алышат. Курмандык чалуу Хижраттын 2-нчи жылында буйрулган. Курмандык чалуу бул мал-мүлк аркылуу аткарыла турган ибадаттардын бири. Дегеле адам затына жакшылык ыроологон Алла Таалага шүгүрчүлүк карыз болуп эсептелет. Алла Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Кавсар сүрөсүнүн 2-нчи аятында Раббиң үчүн намаз оку жана курмандык чал деп буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин биринде эгерде ким төртүлгү түгөл болуп туруп курмандык чалбаса мечитибизге жакындабасын деген насаатында курмандык чалуунун канчалык маанилүү экендигин аңдап билүүгө болот. Ханафи мазхабы боюнча курмандык чалуунун өкмү важип. Курмандык айт намаздан кийин 3 күндүн ичинде чалынса болот. Курмандык чалуу үчүн биринчи мусулман, экинчи байлыгы жетиштүү, үчүнчү эркин адам, төртүнчү сапарга чыкпаган адам болуш керек. Курмандык чалууга милдеттүү эместер биринчи кембагалдар, экинчи сапарда жүргөндөр. Курмандык чалына турган уй же топоз 2 жашында, төө 5 жашында болуш керек. Кой болсо 6 же 8 айлык болуп, бирок чоң көрүнсө жарай берет. Кой же эчки 1 кишилик курмандык болуп эсептелет. Уй, топоз жана төөнү 7 кишиге чейин ортоктошо курмандык чалса болот. Көзү сокур, тишинин көбү түшүп калган, кулагы толук кесик, мүйүзү түбүнөн сынык, куйругунун жарымынан көбү кесик, тубаса кулаксыз, мурду жыртык, тилинин көбү кесик болгон мал курмандыкка жарабайт. Ичине аксак, котур, тубаса мүйүзү жок, кулактары кичине тешик жана ээн салынган, азыраак тиши түшкөн малды курмандык чалууга болот. Курмандыктын териси сатылбайт. Эгер сатылып кетсе, акчасы садага катары таратылып берилет. Курмандыктын этин колунда жокторго, үй бүлө, бала чакасына, тууган урук, кошуна кулоңдоруна берилет. Курмандыкка сое турган малды курч бычак менен мууздоо керек. Бисмилла жана такбир айтуу шарт. Кыбланы каратып мууздоо сүннөт. Балагатка жеткен, акыл эси жайында, ден соолугу жакшы, сапарга чыкпаган ар бир мусулман эркек айт намазын окуу важип. Айт намазында эртең менен эрте туруу, гусул алуу, мусулмандарды майрам менен куттуктоо сүннөт. Алла Таала Хаш сүрөсүнүн 37-нчи аятында курмандыгыңардын эти жана каны эч качан Аллахка жетпейт, бирок силердин такыбалыгыңар гана Аллахка жетет деп буйрган. Андыктан Алла Тааладан орошон соопту үмүт кылып, жакшы ниет менен чалган курмандыктарыбызды Аллах кабыл кылсын. Бардыгыбыздын башыбызды бириктирген, жүрөгүбүздүн түпкүрүнө ыйман нурун ыроологон курман айт майрамыңыздар менен. إبراهيم خليل الله إسماعيل ذابح الله على معلي خلق الله.